Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Олимпиада 2024 бүгүн 5 спортчу өлкө намысын коргойт. Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарында 5 спортчу өлкө намысын коргойт. Алгачкылардан болуп эркин күрөш боюнча 125 кг салмакта Аял Лазарев жубатуучу беттеште Канаданын спортчусу Амарвир Деси менен кезгелет. Кыргызстандык балбан буга чейин жеңилип калган ирандык спортчу финалга чыгып, колу үчүн ат салышууга мүмкүнчүлүк жаралды. Артынан 65 кг Эрназар Ахматалиев 1-8 финалда венгриялык Исмаил Масукаев менен күрөшөт. Ушул эле баскычтан 76 кг салмакта Айпери Медет кызы өзүнүн алгачкы атаандашы кытайлык Ван Цзюйван менен беттешет. Кечки саат 23:15 Айсулуу Тыныбекова колу үчүн беттеште румыниялык Криста Инце менен канадалык Анна Гонсалес жуунун жеңүүчүсү менен кезгелет. Бул экөө 15:00 жубатуучу беттештерде кезигишет. 11-августка караган түнү саат 11:47 бокс боюнча 57 кг салмакта Мунарбек Сейитбек уулу өзбекстандык Абдумалик Халоков менен алтын үчүн рингке чыгат. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Мунарбек Сейитбек уулуна финалда ким секундант болот? Жооп. Боксчу Мунарбек Сейитбек уулунун финалдык беттешинде курама команданын башкы машыктыруучусу Данияр Төлөгөн уулу өзү секундант болоорун айтты. Кыргызстандык мушкер Олимпиадада кубалык Сайдель Иван Орта Родригести, америкалык Джамал Харвини, болгариялык Хавьер Ибанес Диасты кезеги менен жеңип финалга чыккан. Бул беттештерде өзбекстандык Акмал Хасанов секундант катары көмөктөшүп келген. Бирок финалдык беттеште Мунарбек Сейитбек уулу алтын медаль үчүн күрөштө өзбекстандык Абдумалик Халоков менен кезгеле турган болгон. Мындан улам коомчулукта секунданты ким болот деген суроо жаралган. Данияр Төлөгөн уулу финалдык беттеште Акмал Хасанов мага болбойт деп баш тартканын белгилеп, өзү секундант болоорун айткан. Садыр Жапаровдун Казакстандагы иш сапары аяктап көлгө кайтып келди. Президент Садыр Жапаровдун Казакстанга болгон жумушчу сапары аяктаганын президенттик администрациянын маалымат кызматы билдирди. Мамлекет башчысы 8 августта Борбор Азия жана Азербайжан мамлекеттеринин жетекчилери менен бирге достук кечеси гала концертине катышкан. Садыр Жапаров Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын 6-консультативдик жолугушуусунда сүйлөп, учурдун маанилүү маселелерине токтолгон. Жыйынга Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын президенттери Касым Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон жана Сердар Бердимухамедов келген. Андан соң Жапаров Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Азербайжандын мамлекет башчыларынын жолугушуусуна катышкан. Маалымат кызматы Жапаров Казакстанга болгон жумушчу сапарын аяктагандан кийин Чолпон Ата шаарына кайтып келгенин билдирди. Бразилияда учак келип, ичиндеги 50ден ашык киши мерт болду. Бразилияда учак кулап, ичиндеги 50ден ашык киши мерт болду. Бразилияда жүргүнчү ташыган учак кулаганын РИА Новости G1 порталына шилтеме берип кабарлады. Билдирмеге караганда учакта 58 киши жана экипаждын 4 мүчөсү болгон. Тилекке каршы эч ким аман калган эмес. Парана штатынан Сан-Паулу көздөй бараткан учак Виньеду шаарынын калктуу конушуна кулаган. Бирок жердегилерден эч ким жабыркаган жок. Кырсыктын кесепеттери азырынча белгисиз. Каргашадан улам Бразилия президенти Луис Инасиу да Силва өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыялады. Бишкек ош жолунун 100 чакырымы оңдолот. Бишкек ош жолунун 100 чакырымына жаңыдан асфальт төшөлөт. Бул тууралуу транспорт министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, аталган жолдун жалпы узундугу 678 чакырымды түзөт. Ал 1964-1965 жылдары курулуп колдонууга берилген. 2002 жылы реабилитациядан өткөрүлгөн. Министрлик белгилегендей, Бишкек ош жолунун тынымсыз унаалар жүрүп тургандыктан аны капиталдык оңдоодон өткөрүү керек болуп турат. Жолдо пайда болгон чуңкур
чуңкурларды жамоодо убактылуу гана чара болуп саналат. Андыктан бул жолдун 100 чакырымын оңдоп жаңы асфальт басуу пландалууда. Алгач Суусамыр өрөөнүндөгү 10 чакырым жолдо 152-162 чакырымдарды жаңыланат. Учурда долбоордук сметалык иш кагаздар даярдалып, курулуштун иштерин уюштуруу боюнча жумуштар жүрүүдө. Белгилей кетсек, жолдун жогоруда аталган тилкесине жакын жайгашкан асфальт бетон заводу жок. Алыстан алып келген жол куруу материалдары сапаты жагынан талапка жооп бербей калат. Завод орнотулган соң асфальт төшөө иштерин баштоо пландалууда, деп билдирет министрлик. Бүгүнкү күнгө чейин аталган жолдун Суусамырдагы бөлүгүндө 13 000 чарчы метр чуңкур жамалган. Министрлик белгилегендей 2022 жылы Төө ашуунун 132,141 чакырымдар аралыгы түштүк тарабындагы 9,5 чакырым жолго 2 катмарлуу асфальт төшөлгөн. Кичинекей, наристе жаш, 6 баласы жетим калбасын, ушул эне жашасын десеңиздер, аягына чейин көрүп, видеого лайк басып, колунда бар инсандар, Аллах үчүн ихсан кылып кетиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен Эл Үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Операция болуш үчүн $20 000 каражат керектелиптир. Эми бул сума да өзгөрүп кетиши мүмкүн экен. Ушул эжекебиздин буттарында, сөөктөрүндө жетканда кальций азайып, буту иштебей шал болуп баратат да күндөн күнгөчө. Ошого сиздердин жардамыңыздар керек. Болушунча ихсаныңыздарды көбөйтүп, ушул эжекебизге бериңиздер. Ушул реквизиттер Мухамбек П деп Сбербанк чыгат, Ембанк Курстанбек Б деп чыгат тугандар. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды которуп коюңуздар. Бул аталып аткан реквизиттерди айтып атканымдын себеби көпчүлүгү баягы биздин видеолорду көчүрүп алып, өздөрүнүн немесин коюп алып, мошенничество кылышы мүмкүн экен да тугандар. Ошолор көчүрүп алгандар болуп атат да. Биз көбүнчө ушул роботуга берип эме кылган учурларыбыз болду. Биздики акционный фонд Юстиция министрлигинен атайын каттоодон өткөн. Кеңири ушул эжекебиздин өзүнө түшөт, көрө бересиздер. Эжекебиздин 6 баласы бар. Ошентип күндө ушул акыбалда жатат да. Бул жакта мына кичинекей бөбөгү наристеси дагы жатат. Эми эжекебиз тура албагандыгына байланыштуу. Бул бөбөктү бул жакта эжебиздин кыздары карайт да. Эжебиз ушул акыбалда жатат. Ошо кайдыгер карабастан ушул эжебизге жардам берип кетиңиздер тугандар. Мындай күндү, мындай оор дартты эч кимдин башына салбасын. Кудайым душманыбызга да ыраа көрбөйбүз. Буюрса эжекебиздин дагы үмүтү чоң сиздерден. Ошол насип кылса, эжекебиз бутунда туруп кала турган болсо, Алла насип кылса, ушу сиздердин бир чоң бир соопто калганыңыздарга мына акыретте дагы күбө болобуз тугандар. Ары же бери кылбасак болбойт. Байсалов жалган маалымат менен күрөшүүгө чакырды. Эл болобуз, бакубат жашоо, гүлдөгөн мамлекет куралы десек, социалдык тармактагы атайлап жалган маалымат таратып, негатив, коомдук пикир түзгөндөрдү ары же бери кылбасак болбой калды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов соц тармактагы кайрылуусунда жазды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары кимдир бирөөлөр Бишкектин муз сарайындагы балбандардын жерге отуруп тамактанып жаткан мурдагы видеосу менен бөлүшүп, элди дүрбөлөңгө салганын айткан. Олимпиадада болуп көрбөгөндөй ийгиликтер болуп, эл кубанып, кубанычы койнуп атпай жатса, бир уч топ бузукулугун кылып, жанагыдай фейктерди таратып, маанайды тескери бургандары чыккынчылык эмне? Ушундай күндөр айрымдар жалган фейк видеолорду, сөздөрдү таратып, улуттун биримдигине доо кетиргендерин биз качанкыга чейин сөз эркиндиги деп жүрүшүбүз керек. Улутубуздун маанайын бузуп, жалганды таратуу жөн эле ээн оздук эмес. Разжигание розни деген кылмыш жаза кодексиндеги эски статьяны кайра карап чыгууга убакыт келип жетти. Мындай өзүнүн ички дартын коомго жайгандарды жайына койбошубуз керек деген Эдил Байсалов. Ал атайын фейк тараткандар менен катар билип билбей жалган маалымат тараткандарга дагы жоопкерчилик киргизели турганын белгилеген. Эске салсак, буга чейин министрлер кабинети мыйзам долбоорун демилгелеп, анда жалган маалыматтарды таратуу үчүн жеке жактарга 100 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айып салууну сунуштаган. Бишкектеги катуу шамалдын кесепеттери 9 август күнү катталган катуу шамал Бишкекте көп кабаттуу 4 турак үйдүн чатырын учурган. Жалпы 30 бак кулаган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаал министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда 4 тунаа жабыркап, ошондой эле бир турак жайдын бир чайхананын чатырын учурган. Бактыга жараша адам өмүрүнө коркунуч жараткан эмес жана жабыркагандар жок. Белгилей кетсек, өзгөчө кырдаал министрлиги Бишкек жана Чүй облусунун аймагында катуу шамал боло тургандыгы тууралуу шашылыш билдирүү тараткан. Кыргыз гидрометтин маалыматына караганда 2024 жылдын 9
августунда саат 17:49 19:00 1 саат 11 мүнөт ичинде чейин Чүй облусунун Аламүдүн районунда жана Бишкек шаарында түштөн соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 26 метрге чейин жеткен катуу шамал катталган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын кызматкерлери жана жарандык коргонуу кызматтары тактоо иштерин жүргүзүшүүдө. Ал эми кулаган бак-дарактар Бишкек жашылдандыруу кызматы тарабынан тазаланган. УКМК мыйзамсыз иш жүргүзгөн медресе аныкталып, иши токтотулду. Бишкекте мыйзамсыз иш алып барган медресе аныкталып, ишмердүүлүгү токтотулду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарынын 1-май районуна караган Тоголок Молдо көчөсүндөгү мечиттин имаратында диний мекеме медресе мыйзамсыз иштеп келген. Муфтият курамына кирген атайын комиссия мекеменин ишин текшерип, анда 14 жаштан 18 жашка чейинки балдар окутулуп жатканын аныкташкан. Медресенин тиешелүү уруксат берүүчү документтери болгон эмес, дин жана билим берүү чөйрөсүндөгү мыйзамдар, ошондой эле архитектуралык, курулуш жана санитардык эпидемиологиялык нормалар бузулганы аныкталган деп жазылат маалыматта. Учурда медресенин иши токтотулуп, окуучулар ата-энелерине өткөрүлгөн, уюштуруучуларга мыйзамдын чегинде чара көрүүлөрү кошумчаланды. Садыр Жапаров жаңы ак үй жакында ачылаарын айтты. Жакын арада президенттин администрациясынын жаңы имараттын ачылышы болот. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Чолпон Атада өткөн президенттин иш башкармалыгынын 30 жылдыгына арналган иш-чарада билдирген. Жаңы ак үйдүн имараттын курулушу 2022-жылы апрелде башталган. Бул демилге көтөрүлгөндө сын айткандар көп болгон. Анда Садыр Жапаров жаңы имаратты курууга мамлекеттик бюджеттен бир да тыйын кетпей турганын, болгону курулуш компаниясына шаардан жер берилерин билдирген. 2023-жылы августта ак үйдү салып жаткан компанияга Бишкектин түштүгүнөн 26 гектар жер берилери белгилүү болгон. Кыргызстан менен Франция саламаттык сактоо жаатында кызматташат. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Францияга болгон иш сапарынын алкагында эл аралык кызматташтык боюнча министрдин орун басары Сен Дени мырза менен жолугушту. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар саламаттык сактоо тармагындагы эки тараптуу кызматташуунун негизги багыттарын талкуулашты. Анда эл аралык саламаттыкты сактоо эрежелерин ишке ашыруу, ден соолуктун коопсуздугун жана өзгөчө кырдаалдарга даярдыкты камсыздоо, иммунизациялоо программалары медициналык реабилитация, эне жана баланын ден соолугун сактоо, саламаттык сактоо тармагындагы инновациялар, анын ичинде санариптештирүү, ошондой эле инвестициялык долбоор боюнча маалымат алмашуу маселелерине басым жасалган. Министр Алымкадыр Бейшеналиев кызматташууну талкуулаган багыттар эки өлкө үчүн актуалдуу жана пайдалуу болот деген ишенимин билдирди. Ал ошондой эле француз тарапка Кыргызстандын саламаттык сактоо тармагына кызыгуусу жана Франциядагы Hopi Medical компаниясы тарабынан иштелип чыккан жана өндүрүлгөн телемедициналык консультациялар үчүн чемоданды белекке берүү демилгеси үчүн ыраазычылык билдирди. Бул чемодан Ысык Көл облусунда ишке ашыруу пландалып жаткан пилоттук долбоордун алкагында колдонулат. Биз француз тарапта медициналык жардамга жеткиликтүүлүктү кеңейтүү жана жаңы технологияларды киргизүү боюнча саясатыбызда ушундай практикалык колдоо көрсөтүүгө абдан кубанычтабыз деп белгиледи Бейшеналиев. Өз кезегинде француз тарап министрдин талкууланган кызматташуу маселелери боюнча сунуштарын колдоп, ошондой эле эки өлкөнүн адистеринин ортосунда өз ара тажрыйба алмашууга даяр экендигин белгиледи. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар пландалган жаңы долбоордун алкагында эки тараптуу кызматташууну мындан да ары кеңейтүүнү макулдашты. Баткенде 20 жаштагы кыз шантаж кылып акча опузалаганга шектелди. Разаков шаарында 20 жаштагы кыз опузалап акча талап кылганга шектелди. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашкандай, ал 53 жаштагы кишини шантаж кылган. Башкармалыктын маалыматы боюнча Разаков шаарынын 20 жаштагы тургуну Ак Суу айылынын 53 жаштагы тургунун коркутуп, сүрөттөрүңдү интернетке чыгарып жиберем, аны баардык эл көрөт, үй бүлөң көрөт деп шантаж кылып 10 000 сом алган. 2 күндөн кийин дагы 15 000 сом талап кылып, акчаны алып жатканда кармалды. Бул факт 208-бирине опузалап талап кылуу менен катталып сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Кармалган жаран азыркы күндө убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө иштери улантылууда.